Так, Рико, инструкцию. Проблема финита. Биз жогорудагы мультфильмден үзүндүнү жөн жеринен көргөзгөн жокпуз. Анткени Жалал шаардык мэриясы Токтогул көчөсүндөгү алыяга жүз түп гүл эгип, анын 4/1 бөлүгү курап калганын кала бийлигине билдирген болчук. Бирок алар мына ушул жердеги кураган көчөттөрдүн ордуна жаңысын эгүүнүн ордуна аларды түп тамырынан жок кылып, маселени чечкендей болушкан. Алыяга 550 сомдон алып эгилген 100 түп гортензиянын 70-и курап калган. Эгер анын акчасын эсептей турган болсок, 38.500 сом болот экен. Бул деген мектепте орточо айлык алган мугалимдин дээрлик 4 айлык маянасына барабар. Көчөттөрдүн акчасын маянага байланыштырганыбыздын да себеби бар. Анткени шаардык кеңеште төрагалык кылган кезинде азыркы мэр Мураталы Тагаев каланын жашылдандыруу чарбасынын мурдагы башчысын кураган көчөттөрдү маянаган эгесин дегени бар. 327 сомдо болгондо 32.700 сом акча болот. Болбосо жетекчи силер агроном айлыгыңардан ушул төлөйсүңөр. Ушул жер эгер көп төлөсөң. Айлыгыңарды ошол местный бюджетке өткөрүп бересиңер, ушул кураган несени. Бирок эмнегедир аткаруу бийлигине келгенден кийин мындай жалындуу сөздөр өчүп, кураган көчөттөрдүн эсебин алган деле киши жок. Депутат эмес мэр болгондон кийин деле тийиштүү жетекчилерден иштин сапатын талап кылып жатасызбы деген суроо менен мэрияга кайрылып, тилекке каршы кала жетекчиси эмгек өргүсүнө чыгып кеткендиктен жооп алган жокпуз. Бирок буга чейин Жалал шаардык мэриясынын маалымат борборунан кураган көчөттөр эгилет деп ишендиришкен эле. Бул жерде курап калган көчөттөрдү ошол тендерден утулган компания кайра өздөрү ошол ордун калыбына келтирип берет. Алардан мойнунда болуп калат. Кураган көчөттөр бир гана гүлдөрдө эмес, жол четинде тигилген арчаларда да бар. Быйыл жазында отурузулган арчалардын бир тобу кургап калды. Аларды жашылдандыруу мекемеси кайра эгилет деп ишендирүүдө. Бирок жайдын аптаптуу ысыгын эске алганда, алардын кайра курап калуу коркунучу жогору. Жайында эксек, мындай 100% көктөйт деп айта албайбыз. Өзү биз аракет кылабыз ошол нерсеничи. Себебинде да агрономубузду кошуп берип атабыз, жеринен барып көрүп, жанагындай азыркы маалда көктөгөн нерсе мындан ары кароосу жакшы болсо көктөп кетет да. Азыр мындайча айтканда отборочный этаптан өтүп калган көчөттөр болот да. Белгилей кетсек, Жалал шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасына кала казынасынан быйыл 20 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Бул каражатка шаардын көчөлөрү, мекеме ишканалардын асты, эс алуу бактары көрктөндүрүлөт. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.